Күндүн маанилүү жана соңку жаңылыктары менен тааныштырып, эфирде жаңылыктар кызматы. Студияда мен Жаркынай Тургунбекова. Саламатсыздарбы? Алгач жаңылыктардан кыскача. Бүгүн мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин кесиптик майрамы. Таласта 11 жаңы мектеп курулууда. Алардын 4-өө жаңы окуу жылына пайдаланууга берилет. Бүгүн Талас шаарында жарандарга акысыз юридикалык кеңеш берүү акциясы өттү. Расмий кабарлардан мамлекет башчысы Садыр Жапаров бүгүн 23 июнда Кыргызстанды мамлекеттик жана муниципалдык кызматынын кызматкерлеринин кесиптик майрамы менен куттуктады. Мамлекет башчысынын куттуктоосунда мындай деп айтылат. Урматтуу мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, сиздерди кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайм. Мамлекеттик башкаруу тутумунда жана заманбап мамлекетти курууда, анын ишин жүргүзүүдө мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин орду чоң. Элибизге ыңгайлуу шарттарды түзүү, аларды социалдык жактан колдоо мамлекеттик саясаттын ажырагыс бөлүгү. Мына ушул саясатты жүзөгө ашырууда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер Конституциянын үстөмдүгү, кесипкөйлүк, компетенттүүлүк жана демилгелүүлүк принциптеринин чегинде иш алып барат. Азыркы замандын чакырыктарын жана талаптарын эске алуу менен мамлекеттик жана муниципалдык кызматка кирүүдө баарына бирдей шарттарды камсыз кылуу, кесипкөй мамлекеттик аппаратты түзүү жана карьералык өсүү үчүн мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөсүн жөнгө салуучу бир катар жаңы ченемдик укуктук актылар кабыл алынды. Мындай иш-аракеттер аркылуу Кыргызстандын элине мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатууга жетишебиз деп үмүт артып турабыз. Мамлекеттик органдарда жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында кадрларды кызматка тандоону талапкерлердин кесипкөйлүк жана моралдык адеп ахлактык сапаттарынын негизинде гана жүргүзүү чоң мааниге ээ. Ошону менен бирге жаңы технологияларды өнүктүрүү шартында мамлекеттик жана муниципалдык кызматты жаңы деңгээлге чыгарууда ар дайым адистердин билимин өркүндөтүп туруу, тажрыйбасын арттыруу жаатында кадам жасообуз талап кылынаарын белгилей кетүү маанилүү. Элдин бийликке ишенимин бекемдөө мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин кесипкөйлүгүнөн, кынтыксыз ишинен, ошондой эле адамдык сапаттарынан көз каранды экенин жакшы билесиздер. Конституцияны жана башка ченемдик укуктук актыларды жетекчиликке алып, мамлекеттик жана муниципалдык кызматчынын этикасын сактоо менен кызматтык ыйгарым укуктарды ак ниет аткарасыздар деп ишенем. Сиздердин мекенге болгон сүйүүңүздөрдүн жана ак кызматыңыздардын аркасында алдыбызда турган бардык максаттарга бирге жетебиз. Эл кызматын аркалаган ишиңиздерге албан ийгиликтерди каалайм. Карапайым калктын бата тилектерине арзып жүрө бериңиздер. Баарыңыздарга чыңден соолук, үй бүлөлүк бакыт жана ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм. Өлкөбүздө тынчтык жана өнүгүп өсүү болсун. Бүгүн мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер кесиптик майрамын белгилешти. Бул күн майрам катары Кыргызстанда 2007 жылдан бери белгиленип келет. Аталган кызматтын өкүлдөрү мамлекеттик башкаруу системасынын үзгүлтүксүз иштөөсүн камсыз кылуу менен өлкөнүн экономикасын көтөрүүгө, социалдык чөйрөнү өнүктүрүүгө жана калк турмушун жакшыртууга зор салым кошууда. Теманы кабарчыбыз улантат. Бакай Ата районунун Өзгөрүш айыл өкмөтү Замир Надырбаев жана анын жооптуу катчысы Бакен Кенесариева ар күнү эртең менен эрте ишине келип, жергиликтүү маанидеги маселелер менен тыгыз иш алып барышат. Бакен Кенесариеванын айтымында ал муниципалдык кызматта жүргөндүгүнө 8 жылдын жүзү болду. Биринчи кесиби педагог. Муниципалдык кызматка киргени президенттин алдындагы башкаруу академиясында окуп, билимин жогорулаткан. Мамлекеттик дагы кесипти аркаладым, анан кийин ушул жерде өзүм айылымда бош ваканттык орунга жооптуу катчыга конкурс жарыялангандыктан ушул жерге тапшырып, 2014 жылдан баштап ушул жерде иш алып келатам. Жарандардын ошо маселелерин чечүү, жарандар менен баарлашуу жагат мага. Жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү, айылдын ошо инфраструктурасын көтөрүү, социалдык экономикалык абалын көтөрүү биздин эң негизги милдетибиз. Каарманыбыздын айтымында кызмат көрсөтүү жана документ алып баруунун баары электрондук форматта жүргүзүлө баштагандан бери анын иши бир топ жеңилдеген. Башкысы иш алып баруу ыкчам жүрөт. Бардыгы автоматташтырылган түрдө иштеп атабыз. 3
база менен программа менен кызмат алып барып атабыз. Электрондук документ жүгүртүү. Азыр бир топ эле жеңилдиктер болду. Ар бир кызматчы өзүнө берилген убак сааты менен кагазды убак саатынан өткөрбөй аткарганга аракет кылышып атат. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер элдин бийликке болгон ишенимине, өлкөнүн кең келечегине болгон элдин үмүтүнө түздөн түз таасир этет. Андыктан алардан жогорку кесипкөйлүк сапаттары эле эмес, ишке болгон жоопкерчилик, элге аяр мамиле кылуу талап кылынат. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер коомчулукка өз ишине берилгендиктен жана жарандык жогорку жоопкерчиликтин үлгүсүн көрсөтүшү керек. Ак болсо ошо өтүп кеткен, актын баарын топ алган болду. Актын суунат Өзгөрүш айыл өкмөтүндө калктын социалдык муктаждыктарын жоюу багытында бир топ жумуштар аткарылды. Тактап айтканда, таза суу, 2 мектептин курулушу, ирригация тармагын жакшыртуу жана башка алгылыктуу жумуштар бар. Андан сырткары ушул 2 конушубузда, төң-төрт конушубузда жана 5 булак конушубузда мектеп көйгөйү бар эле. Мынакей төң-төрт конушуна 275 орунду мектеп салынып атат. Биякта толук эмес Соборов мектебинде 2 класс библиотекасы менен кошумча корпус салынып атат. Андан сырткары ушул мына быйылкы жылы дыйкандарды суу менен камсыз кылуу боюнча 8 километр жерде техника менен казып, кол менен 6 километр жер арып тазаланып, мынакей ушул элдин маселесин чечүүдө иш алып барып атабыз бүгүнкү күндө. Өзгөрүш айыл өкмөтүндө 12 кызматкер эмгектенет. Бүгүн кесиптик майрамы болсо да алар өзүлөрүнүн иш ордунда, калк кызматында болушту. Садан Нуркожоевичтин сан эриптештирүү боюнча азыр айыл өкмөтүндө иш абдан катуу жүрүп атат. Аппаратыбыз толугу менен иштеп атат. Ошондой эле президенттин келген жарлыктары менен алардын аткарылышы боюнча аппаратыбыз толук кандуу иш жүргүзүп атат бүгүнкү күндө. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлеринин күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ар бир мамлекеттик кызматкер ушул эл үчүн иштеп аткан ишинде ийгиликтери көп болсун. Эске салсак, өкмөт мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын кесиптик майрамын 23-июнда бир күндө майрамдалсын деген токтом чыгарган. Анткени буга чейин муниципалдык кызматкерлердин кесиптик майрамы болгон эмес. Алар бул күндү жергиликтүү жамааттар күнү менен биргеликте майрамдап келишкен. Рахат Бейшелиева, Мелис Элебесов, Урмат Доктурбек уулу, Бакай Ата району. 2022 жылдын 22 июнь күнү болжол менен 20 чамаларында Талас районунун Айдаралиев айыл аймагынын Көпүрө базар айылында катуу жааган жамгырдын кесепетинен айылдын түндүк тарабындагы тоо этектериндеги сайлардан сел түшүп 5 үйдүн жана 1 намазкананын короо сарайларын сел каптаган. Анын ичинен бир үйгө сел кирген. Өз учурунда Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Талас облусу боюнча башкармалыгынын кызматкерлери жабыркаган үйлөрдү сел саркындысынан тазалоо иштерин жүргүзгөн. Учурда жарандык коргонуу комиссиясы тарабынан жеринде чыгымдарды аныктоо жана калыбына келтирүү иштери жүргүзүлүүдө. Катуу жааган жаандын кесепетинен айылдын түндүк тарабындагы тоо этектеринен түшкөн селдин кесепетинен бир турак жайдын ичине суу кирген. Жана ошондой эле бир турак жайдын короосунун ичине суу кирип, бир намазкана жабыркаткан. Жеринде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Талас облусу боюнча башкармалыгынын кызматкерлери тартылып, тазалоо иштери жүргүзүлгөн. Азыркы учурда Талас райондук жарандык коргонуу комиссиясынын кызматкерлери тартылып, жеринде чыгыштоо жана кайра калыбына келтирүү иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Президент Садыр Жапаров министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун министрлер кабинетинин мүчөлөрүнүн, президенттин администрациясынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилеринин, мамлекет башчысынын облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн катышуусунда жумушчу кеңешме өткөрдү. Кеңешмеде региондордун социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн маселелери, президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдери менен тапшырмаларынын жерлерде ишке ашырылуусунун жүрүшү каралды. Ошондой эле региондор алдында турган тапшырмалар менен жакынкы мезгилдеги пландары, жерлердеги тезинен чечүүнү талап кылган көйгөйлүү маселелер талкууланды. Мамлекет башчысы аткаруу тартиби аксап жатканын белгилеп, конкреттүү багыттар боюнча президенттин аймактардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн жана район акимдери менен айыл өкмөт башчыларынын чабал ишинин айрым учурларына токтолду. Садыр Жапаров ошондой эле жерлерде туризм чөйрөсүн мындан ары өнүктүрүү жана уставдык капиталы 1 миллиард сомго жеткен
кент туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду менен тыгыз өз ара аракеттенүү маселесине көңүл бурду. Президент Садыр Жапаров жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчиликсиз ишине жол берилбесин белгилеп, борбордук бийликтин чечимдеринин аткарылышын көзөмөлдөөнү күчөтүүнү тапшырды. Мамлекет башчысынын облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө жерлерде күндөлүк турмушуна зарыл маселелерин ыкчам чечүү боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Талас облусунда 11 мектептин курулушу жүрүп жатса, анын 4-өө жаңы окуу жылына пайдаланууга берилет. Учурда пайдаланууга бериле турган мектептердин басымдуу бөлүгүнүн курулушу 80%га чейин аяктап калды. Айрым мектептерде болсо иш солгун жүрүүдө. Анын себеби мамлекет тарабынан бөлүнө турган каражаттын өз учурунда берилбей жаткандыгы. Облус аймагындагы курулушу жүрүп жаткан мектептер туурасында кабарчыбыздын материалында. Бул Газым Малаев атындагы орто мектеби эски имараттын пайдаланууга берилгендигине бир кылымга жакын мезгил болгон. Мурда авариялык абалдагы мектеп жабылсын деген өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн корутунду келген. Бирок айылда балдар окуй турган ылайыктуу имарат болбогондуктан жылына эскирген эски мектепти мугалимдер актап, сырдап, балдарга билим берип келген. 2016-жылы жаңы мектептин курулушу башталган. Быйыл бүтүрүп беребиз деп атыр. Эми уже аң сезимге да сиңирип алдык. Кудай буйруса күздө элде ушу чыдамсыздык менен күтүп атыр да биздин ушу Газым Малаев орто мектебинин ачылышын. Ошо Кудай буйруса ошо бардыгыбыздын ниетибизге жетип, өзүбүздүн биздин айылдын балдары да ушу 21-кылымда биздин айылдын Учкоргон айылынын элинде жаш жеткинчектери ушундай жакшынакай жаркыраган мектепте окуса экен деген оюбузда биздин балдар да ушундай жаркыраган мектепте окуп, эл катары ысык тамагын ичип ушу жерде bir 100 жылдык эски мектепте имаратта окуп келатыр да. 6 жылдан бери курулуп жаткан мектеп жаңы окуу жылында пайдаланууга берилет. Жалпы наркы 54 миллион сомго бааланган курулуш иши акыркы айларда жанданды. Анткени мектептин толук бүткөрүүгө 15 миллион сом жакында эле мамлекет тарабынан бөлүнгөн. Жумуштун болжолу bir 70% аяктап бүтүп калды. Быйыл буюрса подрядчиктерде укуштун представительдери айтып атат, быйыл буюрса 1 сентябрга ишке беребиз деп. Ошону күтүп атабыз, бүтүп калат деп. Ал эми Талас районундагы Балбал орто мектебинин курулушу 2018-жылы башталган. 192 окуучуга ылайыкталып салынган мектептин 80% курулушу аяктап калды. Айыл тургундары жаңы окуу жылына мектеп толук бүтүп, пайдаланууга берилет деп үмүт артышууда. Сентябрга беребиз деп сүйүнүп атабыз айыл боюнча. Жумуш жакшы эле жүрүп атырмын. Азыр материалдарды сүйлөшсөм Бишкектен салып майда чүйдөлө мына капелдери калды. Ушун анын эшик айнай уже заказ берип койгон, эшик айнай келатыр деди. 4 жылдан бери курулушу бүтпөй жаткан Балбал орто мектебинде дагы 19 миллион сом учурда мамлекет тарабынан бөлүнө элек. Эгерде тиешелүү каражат бүгүн эртең бөлүнүп калса, курулуш иштери кайрадан жанданат дешет куруучулар. Мынакей бир ай мурун токтолуп биз эми ага чейин бир аз акча бөлүнүп атты. Иштейбиз, кайра токтойбуз, иштейбиз, кайра токтойбуз, ушундай болуп келат. Мынакей 2018-жылы эле баштаганбыз мына фундамент. Уже 4-жыл болду. Уже долгостройго кирип барат уже. Мынакей каражаттын айынан ушу жана мектебибиз токтоп калды. Мынакей ушу жана остаток 19 миллионду бөлө турган болсо, ушу сентябрь 1-ине уже окуучуларды уже киргизип окутуп калабыз. Талас облустук капиталдык курулуш башкармалынын маалыматында жаңы окуу жылына 4 мектеп пайдаланууга берилет. Быйылкы жылга биз өзүбүз белгилеп атабыз 4 мектептин курулушун быйылкы жылга жаңы окуу жылына тапшырууга. Ал мектептерге мисалы үчүн Нанаев атында мектеп, Балбал айылында мектеп, Кайнар айылында мектеп, ана Малаев айылындагы Учкоргон айылындагы Малаев атында мектеп. Ушу 4 мектепти быйылга тапшырабыз. Маалымат катары айта кетсек, бүгүнкү күндө облус чегинде 11 мектептин курулушу жүрүп жатат. Болгону аларды бүткөрүүгө каражат өз учурунда бөлүнүп турса, дешет элеттиктер. Ал эми көп жылдан бери курулушу токтоп турган Шадыкан айыл өкмөтүндөгү жана Миңбулак айылындагы мектептердин курулушу 1-июлдан баштап кайрадан жанданарын капиталдык курулуш башкармалыгынан билдиришти. Бегайма Сымбаева, Бексултан Рахатбек уулу, Чыңгыз Бокошов, Талас облусу.
Мамлекеттик каржылоонун негизинде Талас шаарында заманбап ветеринардык лаборатория курулган. Эми аны эл аралык стандарттарга шайкеш келтирүү жана андагы адистердин иш алып баруусун жогорулатуу аракеттери башталды. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги Дүйнөлүк банк менен биргеликте ишке ашырып жаткан агробизнестин атаандаштыкка жөндөмдүүлүк борборунун долбоору аркасында лабораторияга Германиядан тажрыйбалуу профессор, химик, токсикологдор келишти. Тилман Кюн Германиядан келген ветеринар адис. Ал Талас зоналдык ветеринардык лабораториясына башка адистер менен бирге ишиндеги тажрыйбасы менен бөлүшүүгө келген. Аймактагы ветеринардык лабораториянын ишин жакшыртуу жана мыкты лаборанттарды даярдоо менен азык-түлүк коопсуздугун камсыздап, мал ылаңын туура аныктап, кабалды жөнгө салууга болот. Мындан сырткары аймакта өндүрүлгөн азык-түлүктөрдү сыртка чыгаруу үчүн эл аралык стандартка шайкеш келген лаборатория болушу шарт. Бул лабораторияны көрүп чыктым. Имараты, жабдуулары жакшы экен. Ал эми биз иш тажрыйбабыз менен бөлүшүүгө даярбыз. Талас зоналдык лабораториясынын иши менен таанышуу үчүн 4 чет элдик адис келди. Долбоордун алкагында лабораторияга ар тараптуу колдоо көрсөтүлөт. Биз аккредитация алышыбыз керек. Аккредитация деген эмне бул? Биз андагы сыртка чыгаруу, экспортто өзүбүздүн мынтип айткандай сүтпү, эт азыктарынбы ошо чыгарган үчүн Россия, Казакстанбы, Европа боюнча ошолордун талабына боюнча ошо биздин лаборатория өтүп аккредитацияга ошого мынтип уруксат алуу үчүн бул ойлойм биздин ушу Таластын биздин элибизге, биздин ушу фермерлерге, сүт өндүрүүчүлөргө, сүттү кайра иштетип жаткан мол заводдорго ушул чоң жардам берет деп ойлойм да. Ветеринардык лабораторияда 4 бөлүм иш алып барат. Анын ишмердүүлүгү толугу менен Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына жооп берет. Лабораториялык жабдуулар менен 90%га камсыздалган. Мына биз турган бөлүм химика токсикология бөлүмү деп коет. Муну тамак аш коопсуздугу деп. Бардык сүт болобу, эт болобу, алардын бардыгын берден изилдөөдөн өткөрөбүз. Серологиядан өзүңүздөр билесиздер, ал айылда бруцеллозго, трипанозомозго изилдөө жүргүзүлөт, кальциовый реакция жүргүзүлөт, бруцеллозго бардык малдын түрүнө изилдөөлөр ошол бөлүмдөн жүргүзүлөт. Бактериология бөлүмү бар. Мына Талас областы боюнча ылаңдаган малдардын бардыгы ушул жерге келет. Ылаң кайсы ылаң менен ооруп атат бардыгын аныктап, тастыктап, анан кийин ушул жерден жыйынтыгын чыгарып беребиз. Германиядан келген тажрыйбалуу адистер 2 күн бою ветеринардык лабораториянын иши менен таанышып, лаборанттар менен жаңыча иш алып баруунун жолдору менен бөлүшүшөт жана мындан ары да кызматташуу уланат. Рахат Ишелиева, Мелис Элебесов, Ынтымак Мейманбеков, Талас шаары. Бүгүн Талас облустук юстиция башкармалыгында жарандарга акысыз юридикалык кеңеш берүү акциясы өттү. Акциянын алкагында 64 жаранга юридикалык консультация берилди. Белгилей кетсек, жарандарга укуктук жардам көрсөтүү адвокат, социалдык фонддун жана салык кызматынын өкүлдөрү тарабынан ишке ашырылды. Теманы кабарчыбыз улантат. Жазган арызым боюнча жооп беришти да. Сиздерге берем. Агдөө айылынын тургуну Эркинбек Ниязалиев юридикалык кеңеш алууга муктаж. Буга байланыштуу ал акысыз юридикалык кеңеш алуу үчүн мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо боюнча борборунун өкүлдөрүнө кайрылып, керектүү кеңештерге ээ болду. Мен деле мурда көп кызматтарда иштеп жүрдүм, бирок мындай кайрылып эле келем. Мен мынакей азыр кайрылып отурам. Мен дагы ошо интернеттен көрүп билип, анан кийин бул менен байланышып закондуу түрдө тактап берүү боюнча бул жерге кайрылдым. Булар жакшы кеңеш беришти. Азыр эми адвокаттар менен дагы документтерди териштирип жатабыз. Бүгүн республиканын бардык аймактарында юстиция министрлигине караштуу мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо боюнча борборунун өкүлдөрү тарабынан жарандарга акысыз кеңеш берүү акциясы башталды. Натыйжада акысыз юридикалык кеңеш алууга келген жарандардын саны арбын. Өзүнүн жер маселеси боюнча, үй бүлөлүк мамилелери боюнча, кылмыш иштери боюнча, ошондой эле административдик иштер боюнча да кайрылышып атат. Азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, бул жерде көбүнесе эле пенсия, пособия, миграция жана башка иштер боюнча бардык маалыматтарды алышып, юристтер тарабынан
областтык юстициянын кызматкерлери тарабынан, мамлекеттик нотариустар тарабынан ошондой эле биздин КГИПнын адвокаттар тарабынан баардык маалыматтарды терең кабыл алып өздөрү маалыматтарды кенен алышууда да ошол. Жарандар арасында социалдык маселелер, пенсия, жөлөк пул алуу, жер тилкелерин берүү жана документтерди тариздөөгө байланышкан көйгөйлөр менен кайрылгандар көп. Мындан тышкары юридикалык жактарды тактоо, кайра каттоо жана жоюу, мурас жана алимент бөлүштүрүү маселелери да бар. Мындай көйгөйлөрдү чечүүдө акысыз кеңеш берүү, адвокат, социалдык фонддун жана салык кызматынын өкүлдөрү тарабынан ишке ашырылууда. Кеңешибиз негизи акылуу. Ошондуктан биз атайын Талас областық юстиция мекемесінің координатор бөлімінің учетто турабыз. Анан ошондой жардамсыз адамдарга ошо координатор Молдокановдун жардамы менен бизге ошол адамдар жиберилет. Анан биз тийиштүү юридикалык жардамыбызды берип, тийиштүү укуктук документ түзүп беребиз. Акысыз. Негизи Талас облусундагы юстиция башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан жарандарга юридикалык кеңеш берилип турат. Бүгүн жарандарга акысыз юридикалык кеңеш берүү акциясынын алкагында жалпы 64 жаранга укуктук жардам көрсөтүлдү. Гүлжамал Багышбекова, Бексултан Рахатбек уулу, Ынтымак Мейманбеков, Талас шаары. Талас облусундагы калктын аярылуу катмарына акысыз юридикалык кеңештер берилет. Мындай жардам USAID-тын колдоосу менен жигердүү жарандар долбоорунун алкагында юристтер тарабынан көрсөтүлөт. Бул долбоорду жарандык биримдик коомдук бирикмеси ишке ашырууда. Жигердүү жарандар 5 жылдык долбоору 2019-жылы башталган. Бүгүнкү күндө экинчи этабына өтүп жатат. Анда Кыргызстан боюнча 10 айыл өкмөтү жана шаарлар менен иш алып барууда. Кененирээк кабарчыбыз баяндайт. Юстиция министрлиги жана Акыйкатчы институту менен биргеликте жигердүү жарандар долбоорун Фергана өрөөнүн чек арас юристтери коомдук бирикмесинин жалпы жетекчилиги астында насаатчыларды уюштуруу боюнча туруктуу программа иштелип чыккан. Бакыян айылынан келдим, активист катары. Бул ошо USAID-тин каржылоосунда жигердүү жарандар долбоору ошо башталган экен. Биз болсо бул жерде негизинен 4 багытта иш алып барат экен. Бизде сот адилеттигине жетүү боюнча ошол долбоор боюнча биз ошол жергиликтүү деңгээлде мындай коомчулукту уюштуруп берүү, ким ошол юридикалык консультацияга муктаж болсо ошолор менен тыгыз иштешет экенбиз. USAID тарабынан каржыланган жигердүү жарандар долбоору улгайган жарандарга, ден соолугу мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдарга, этникалык азчылыктарга, ошондой эле үй бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткандарга зарыл болгон юридикалык жардам көрсөтүшөт. Албетте мындай жардам бүгүнкү күндө калктын аярылуу катмарына керек. Андан тышкары жергиликтүү жарандардын укуктары жөнүндө түшүнүгүн жогорулатуу, мыйзамдын үстөмдүгүн талап кылууну күчөтүү жана сот адилеттигин пайдаланууну жакшыртуу максатында бул долбоор иштеп келет. Мен ушул жигердүү жарандар проектисин бүгүнкү күндө юрист катары утуп алдым. Бул проектиге жалпы Талас облусунун тургундары юридикалык жардам алса болот, акысыз бардыгы. Бирок азыр бүгүнкү күндө берилгени мага өзү Талас шаарынын, Талас жана Кара Бура районунун тургундары деп көрсөтүлгөн. Бул долбоордун экинчи этабында юристтер Кара Бура районундагы Кара Суу, Бакыян айыл өкмөттөрү жана Талас шаарынын жашоочулары менен иш алып барышууда. Бүгүн жарандык активисттер жана айыл өкмөт мүчөлөрү менен суроо жооп алкагында жолугушуу болуп өттү. Негизи долбоор 4 багытта иш алып барат. Биринчиси сот адилеттүүлүгү, бул жактан кыргыз жарандарына укуктук жардам, акысыз укуктук жардам берүү боюнча иш алып барабыз. Экинчиси үй бүлөдөгү зордук, зомбулук менен күрөшүү, ал боюнча Кыргызстан боюнча кризистик центрлер менен бейөкмөт уюмдар менен иш алып барабыз, мамлекет менен иш алып барабыз. Үчүнчү багыт бул бейөкмөт уюмдар менен анан Кыргызстандын өкмөтү менен ортосундагы байланышын күчөтүү. Анан 4-чү багыт болсо ошо жергиликтүү бийликтер менен жергиликтүү коомчулуктар менен ар кандай көйгөйлөрдү чечүү. Кара Суу жана Бакыян айыл өкмөттөрүнүн Талас шаарынын тургундары акысыз юридикалык жардам алуу үчүн аталган долбоордун юристи Бексултан Буланбек уулуна кайрылсаңыздар болот. Улукман Бейшеналиев, Бексултан Рахатбек уулу, Талас шаары.
22 июнда Талаш шаардык мэриясы, Талаш шаардык прокуратурасы, Талаш шаардык ички иштер бөлүмү жана аймактык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн демилгеси менен шаарыбыздын аймагындагы бассейндерди, суу көлмөлөрүн жана сууга түшүүчү жайлар текшерүүгө алынып, атайын рейд жүргүзүлдү. Сууга түшүүчү жайлардын коопсуздук эрежелери жана талапка жооп бериши текшерүүгө алынды. Жай мезгилинде аба ырайы ысык болгондуктан тургундардын көпчүлүгү бассейнде же көлмөлөргө эс алууга барышат. Бирок ошол эле учурда өздөрүнүн жана балдарынын коопсуздук эрежелерин сактабагандыктан адам өмүрүн алган кырсыктар дагы катталып келет. Белгилей кетсек, үстүбүздөгү жылдын 6-июнунда Бишкек шаарындагы Ала-Тоо аквапаркында 3-класстын окуучусу сууга чөгүп кетип каза болгон. Маалыматка ылайык байкабастыктан адам өлүмүнө алып келүү жана керектөөчүлөргө коркунуч жаратуу беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. Жогорудагыдай каргашалуу кырсыкты алдын алуу үчүн шаардагы өткөрүлүп жаткан иш Алымбек ата бассейнин текшерүү менен башталды. Бул жердин куткаруучусунун формасы, балдарга берилүүчү суу желептери жана баллондору жок болгондуктан эскертүү берилди. Андан соң Байкөл балдар сууга түшүүчү жайы текшерилип, ал жер иште элегине байланыштуу коопсуздук эрежелери тууралуу түшүндүрмө иштери жүргүзүлүп, пикир сунуштамалар айтылды. Алымбек ата бассейнине барып түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Ал жерде өздөрүнүн суучулук куткаруучулары болуш керек. Сертификаты бар, окутулган талаптары менен жанагындай суу жилеттери жана андан башка баллончиктери болуш керек. Ошонун баарын эскертмелер кагаз түрүндө берилген. Андан тышкары бүгүнкү Байкөл көлүнө да келдик. Бул жакта азыр иштетиле экен. Алдын ала түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Спасательдерди окутуш керек, кайыктар болуш керек, табличкалар илиниш керек деп ээзилер менен жолугуп, администраторлор менен жолугуп, шаардык органдар менен түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Балдардын коопсуздугу үчүн ата-энелердин жоопкерчилиги биринчи кезекте болушу керек. Ата-энелерге балдарды өздөрү көзөмөлдөө жагын сунуштайбыз. Көзөмөлдөш керек. Балдардын сууга түшүү көзөмөлдөп, сууга түшүү эрежелерин үйрөтүш керек. Ата-энелер өзү коопсуздук эрежелерин сактоого чакырат элек да. Ошондой эле Талаш шаардык мэриясы тарабынан атайын сууга түшүүгө болбой турган кооптуу делген жерлерге эскертүүчү жарнактар илинүүдө. Өзүңүздөр көргөндөй атайын табличкаларды илинди. Андан тышкары бардык суу жээктериндеги барып жаш балдарга түшүндүрүү иш-чараларын жүргүзүп атабыз. Ата-энелер менен иштеп атабыз. Билим берүү мекемелери менен бир топ иштерди жасап атабыз. Муну менен катар балдар оюн-зоок паркындагы аттракциондордун абалы, алардын коопсуздук эрежелери жана техникалык паспорттору да текшерүүгө алынып, түшүндүрүү иштери өттү. Мындай жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын максаты жаш балдардын коопсуздугун сактоо, каргашалуу адам өмүрүн алган окуяларды болтуртпоо жана аларды алдын алуу болуп эсептелет. 2022 жылдын 7-июнуна карата алынган маалыматка ылайык, Кыргызстанда жыл башынан бери 20 адам сууга чөгүп каза болгон. Учурда кырсыктарды алдын алуу үчүн окутуу даярдык иштери жүрүп жатканы кырсыктарды дагы да болсо азайтат. Сыймык Барманов, Кайнар Ормонов, Талас шаары. Сиздер облус аймагынан алынган мына ушундай маанилүү жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Ушул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы расмий баракчаларыбызга жайгаштырылды. Биздин расмий баракчаларга катталып, соңку жаңылыктар менен кабардар болуңуздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар.